Жалал Абад областарында же Сузак районунда эмес, башка өлкөбүздүн башка областтарында болгондагы биздин бизде өкүндүрбөй койгон. Жана ошондой эле сөз суксак болбош үчүн 2 жыл мурдагы окуяга кайрыла кетсек. Түп райондагы Тогузбай айылындагы мектеп окуучуларынын арасындагы болгон окуя. Тактап айтканда 10-11 класстардын окуучулары. Ал окуяда 10 класстын окуучусу жогорку класстын окуучуларынын оюндагысын кылбагандыгы үчүн ур токмок алынып, аягы өлүм менен аяктады. Үлгүлүү үй бүлөнүн жалгыз тартиптүү баласынын рекетчиликте курманы болушуна кимди күнөөлөй алабыз? Азыр биз жогоруда айтып кеткендей эле ушул эле зордук зомбулукту биздин окуучуларыбыз кандай түшүнүп жаткан жөнүндө сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошол жыйынтыгына көңүлүңүздөрдү бурсаңыз, анкета жыйынтыгында бул жерде балдарга зордук зомбулук боюнча сенин түшүнүүң кайсы деп балдарга вариант түзүлгенде, мына ошол биринчи суроодо балдар 10% уруп токмоктоо, күч колдонуу, мушташуу деп 10% окуучу жооп берген. Ал эми кордоо, шылдыңдоо, ызалантуу, кемсинтүү, коркутуу деп 10,5% окуучу жооп берген. Ал эми рекет, налог деп 16%. Ошондой эле адамдын укугун бузуу, мыйзамдарга каршы иштер жасоо деп 16%, зордуктоо деп 5% окуучу жооп беришкен да. Бирөө жарым сенин же досторуңдун акчасын, уюлдук телефонун, кийимин тартып алып, тамак аш, ичимдикке, тамеки сатып аткан учурлар болду беле деген суроого 35-40%ге жакын жооп беришкен, эч качан деп. Андан кийин 15% сейрек учурда деп жооп беришкен. Ушул экилер жоопту беришиптир да. Кийинкисин 8-чи суроодо сенин оюңча мындай зомбулукту, жоруктарды көбүнчө ким жасайт деген суроого сенин мектебиңдин окуучулары же өзүнүн мектебинин окуучулары деген жоопту 14% окуучу берген. Андан кийин башка мектептин окуучулары деп 2% окуучулар берген. Бул вариантта бейтааныш адамдар деген вариантты 10% окуучу берген. Андан кийин бейтааныш өспүрүмдөр деген жоопту 7% окуучу берген. Ошондой эле башка окуучулар же башка себептер менен дегенде 10% окуучу берген. Андан кийин 9-чу суроодо сенин оюңча мындай окуялар көбүнчө кайсы жерлерде катталат, кайсы жерлерде болот дегенде 2% классымда деп жооп беришкен. Мектептин коридорунда деген жоопту 4% берген. Ошондой эле 4% мектептин короосунда, мектептин туалетинде деген жоопту 2% окуучу берген. Ошондой эле мектепке барчу жолдо дегенде 2%, жана бөлөк бирөөнүн районунда дегенде 14% окуучу ушундай жооптор беришкен. Андан кийин сенин мектебиңде окуучулардын арасында көбүнчө кандай зомбулуктуу жагдайлар катталат деген суроого мушташуу, күч колдонуу менен урушуу деген жоопко 9% окуучу жооп берген. Кемсинтүү, опузала жана жаманаттарды коюу дегенге 6%, өздүк буюмдарды уурдоо же сындыруу дегенге 1% окуучу жооп беришкен. Ошондой эле мектеп рекети, акча буюм, уюлдук телефондорду тартып алуу дегенге 9% окуучу жооп беришкен. Ошондой эле дедовщина, жогорку класстардын окуучуларынын, кичүү окуучулардын эзүүсү дегенге 3% окуучу. Мындай окуялар кабылган эмесмин дегенге 19% окуучу жооп беришкен. Андан кийин сенин мектебиңде окуучулар менен мугалимдердин ортосунда мындай зомбулуктуу жагдайлар көбүрөөк катталатпы дегенде мугалимдер тарабынан мындай жооп беришкен экен да. Кандайдыр бир буюм менен согуп, желкеге чабып, чачын жуушу мүмкүн дегенге 16%. Андан кийин окуучунун оюн укпай, адилетсиз баа коюшу дегенге 16%. Андан кийин кемсинтип, опузалап, башкалардын көбүнчө шылдыңдашы дегенге 4%. Жазалап, бурчка тургузуп, сабактан кийин калтырышы мүмкүн дегенге 2%. Ошондой эле майрамдарда акылуу кошумча сабактарга катыштырышы мүмкүн дегенге 1% жооп беришкен. Ошондой эле ээси мектептин аймагынан сырткары талаада же бирөөнүн үйүндө иш кылдырышы мүмкүн дегенге 4%. Ошондой эле мындай окуяларды байкаган эмесмин дегенге 36% окуучу жооп берген экен.
12'si senin классыңда жана башка балдар дайыма опузалап кемсиндип шылдыңдап оюнга кошпогон окуучулар барбы дегенде ооба деп 19% окуучу жооп берген, жок дегенде 55-58% окуучу жооп беришкен. 13-чү сенин оюңча көбүнчө мындай кандай окуучулар башка окуучуларды таарынтып ызалантат деген суроого жогорку класстын окуучулары дегенде 10% ушундай жооп беришкен. Жаман окуган окуучулар дегенде 6%, ата-энеси жогорку кызматтарда иштеген балдар дегенде 18%, күчтүүрөөк окуучулар деген 12%, жана башка деген себептер менен дегенде дагы 12% жооптор беришкен. Ошондой эле сенин оюңча көбүнчө кандай окуучуларды башкалар таарынтып ызалантышат дегенде A'сы алсыз арык окуучуларды таарынтышат деген 11%, Б'сы жаңы келген окуучуларды дегенде 24-25%, жана башкалардан айырмаланган окуучуларды тышкы келбети, ден соолугу, материалдык абалы дегенге 28% окуучу. Ошондой эле башталгыч класстын окуучуларына 5-6%, андан башка жүйөлүү себептер дегенге 9% окуучулар жооптор беришкен. 15-чи классташтарыңдын бирөөсү башка бир окуучуну опузалап кемсинтип жатса, калган классташтарың эмне кылышат деген суроого карабай өтүп кете беришет дегенге 20 окуучу. Класс тепчиге айтышат дегенге 7%, чоң класстардагылардан жардам сурайт дегенге 2%, ошондой эле ЭДН жана милициядан жардам сурашат дегенге 1%, ортого түшүп бөлүштүрүшөт дегенге 35%, аягына чейин эле жөн эле карап турушат дегенге 4%, жана телефон менен видеого тартышат дегенге 2%, ошондой эле жана башка себептерди 2% беришкен. 16-чы суроо. Сенин мектебиңде мугалимдин көзүнчө окуучулар бири-бирин опузалап жатышса, мугалимдер эмне кылышат дегенге көңүл бурушпайт 5,5%. Б'сы эскертүү жасашат 36-37%ке жакын. В'сы завучка же директорго алып барышат 34%. Г'сы териштирбей эле эки тарапты тең жазалайт дегенге 1%. Жана башка себептер дегенге 2% ушундай жооптор беришкен. 17-чи суроо. Сенин классыңда мугалим себепсиз окуучуларды кемсинтип, опузалап шылдырдаган учурлар болду беле дегенде A'сында эч качан деп 33-35% беришкен. Б'сы сейрек учурда дегенде 37%, жана көп жолу дегенде 0,5%, 1% десек болот, жана башка себептер дегенде 4% ушундай жооптор беришкен окуучулар. Мектепте болуп өткөн сага байланыштуу чыр чатактуу жагдайларды кимге айтасың дегенде